Экинчи сабак. Маалымат. Бүгүн биз бардык коммуникациянын борбордук орунда эмне турары жөнүндө сүйлөшөбүз. Сабактын темасы маалымат. Биздин бир нече сезүү органдарыбыз бар. Көрүү, угуу, жыт сезүү, даам сезүү жана тери аркылуу сезүү. Бул сезимдер аркылуу дүйнөнү, айлана чөйрөнү тааныйбыз. Тактап айтканда маалымат алабыз. Баарынан көп маалыматты биз көрүү жана угуу аркылуу алабыз. Маалымат бул биз сезүү органдарыбыз аркылуу айлана чөйрө жөнүндө алган бардык билдирүүлөр. Биз маалыматты ата-энелерибизден, телекөрсөтүүдөн, китептерден, мектептерден, интернеттен, телефондон жана башка булактардан алабыз. Бирок биз бир гана маалымат албастан маалымат берүүчү да болуп эсептелебиз. Мисалы, досторуңарга жаңылык айтсаңар же сүрөттөрүңөрдү Инстаграмга киргизсеңер, силер маалымат берген болосуңар. Маалымат ар түрдүү болот. Бардык сандар булар сандык маалыматтар. Мисалы, класста 30 окуучу. Баяндама же кат түрүндөгү маалымат тексттик маалымат болуп саналат. Эгер маалымат сүрөт же фото түрүндө болсо, анда алар графикалык маалымат болуп эсептелет. Биз угуу аркылуу алган маалыматтын баары үн же добуш түрүндөгү маалымат болуп эсептелет. Кинотосмалар, мультфильмдер, программалар, көрүү роликтери, мунун бардыгы видео маалыматтар. Кандай ойлойсуңар? Төмөнкүлөр маалыматтын кандай түрүнө кирет? Батирдин номери, жердин картасы, жол белгиси, унаанын номери, математикадан мисалдар, кат, китептин мукабасы. Өзүңүздү текшериңиз. 5 секунд тыныгуу. Маалыматтын бир сапаты бар. Ал адамга таасир этет. Анын ойлорун, сезимдерин, чечимдерин өзгөртөт. Өзгөчө жарнамалык маалымат. Келгиле мисал карап көрөлү. Тиш жууган щеткага канча тиш пастасын сыгасыңар? Ал эми тиш пастасынын жарнамасында канча өлчөмдөгү пастаны сыгышат? Стоматологдор тиш жууп жатканда тиш щеткага бурчакта эле тиш пастасын сыгып жууган жетиштүү экенин айтышат. Бирок көпчүлүгүбүз тиш щеткага толтура тиш пастасын сыгабыз. Эмне себептен ушундай кылабыз? Бул биздин рекламаны көргөнүбүздүн таасири. Мунун баары тиш пастасын көбүрөөк сатуу үчүн жасалат. Бизге жарнама таасир этет. Эмнени тандайсыз? Үйдөгүдөй бургерби же Макдональдстын бургериби? Банкадагы ширеби же тетрапакеттегиби? Шоколад кошулган печеньеби же Орео печеньесиби? Демек, мунун баары эмнени билдирет? Дайыма эле кооз орумо менен берилип, көпчүлүккө таанымал нерселер аз белгисиз нерселерден мыкты боло бербейт. Бирок жарнама биз дал ошол товарды каалап сатып алгыдай таасир этет. Биз телекөрсөтүүнү көрүп жатканда бизге булар таасир этет. Жарнама белгилүү актерлор жана ырчылар, тасмалардын каармандары, мультфильмдердин персонаждары. Келгиле, мисал катары Маша жана Аю аттуу белгилүү мультфильмге анализ жүргүзүп көрөлү. Маша менен Аю мультфильминин каармандарынын популярдуулугунан улам, алардын сүрөттөрүн түрдүү товарларга басып чыгарып жатышат. Аларды эл көптөн сатып алышсын деп. Көптөгөн балдар өз буюмдарында Машанын же башка мультфильмдердеги каармандардын сүрөттөрү болушун каалашат. Жана ата-энелер балдардын буюмдарында каармандардын сүрөтү болушу үчүн акча төлөгөнгө даяр. Ошентип бүгүн эмнелерди билдик? Биз маалыматты сезүү органдары аркылуу алабыз. Маалымат ар түрдүү болот. Бизге жарнамалардан, клиптерден, мультфильмдерден, китептерден жана тасмалардан маалымат таасир этет. Жарнама биз эмнени жана канча сатып алаарыбызга таасир этет.